Бул Манастын өзүндө айтылган нерсе бар. Мурункудан калган сөз, мура кылып алган сөз, муштум болуп түйүлсө музду жарган болгон сөз. Аталардан калган сөз, байыркыдан калган сөз, эзелкиден калган сөз деп айтылып атат да. Демек, биздин аталарыбыз, биздин манасчы аталарыбыз бул менин сөзүм эмес, мурунтан айтылып келаткан сөз деп туруп анан кийин баштаган. Бул улуу сөздүн өзүнүн жүрөлгөлү жөнү ушундай да. Болгону ар бир манасчы өзүнүн дареметине, кудуретине жараша байытып, кемитип, алымча кошумчасы менен андан ары айтып кете турган нерсе. Анан аталардан калган сөз дегенде атадан балага ме баламдан алып жүр деп өткөзүп кое турган кесип эмес экендигин эске алышыбыз керек да. Каалаган баласына, каалаган атасы берип кое турган нерсе эмес экендигин бул кыргыз айткан жана касиет конбоюнча болбой турган, даарымайынча болбой турган түшүнүктөр экендигин дагы эске алышыбыз керек. Анткени андай боло турган болсо, анда Сагынбай Орозбаковдун балдары манас айтат эле, Саякбай Каралаевдин балдары манас айтат эле, Келдибек Тыныбектин балдары манас айтат эле дегендей. Эмне үчүн манасчынын балдары манас айтпай калды деген суроо жаралат да. Демек, болгон андай, маселен Жаңыбай Кожок 7 тасынан бери манас айткан киши болгон деп айтылат. Алмабековдордун династиясы бар, ошондой атадан балага айтылып келаткан манасчылар бар. Бирок ал атасы өзү каалап эле берип коюп, анан болуп калган нерсе эмес, жанагындай себептерден улам болуп келаткан көрүнүш. Демек, манас бул өнөр эмес, кесип эмес, манас бул кыргыз касиети деп түшүнүшүбүз керек.